Мен ММА'ди жаңы баштаганда Абубакар чемпион болчу бул жерде. Биз буларды карап өстүк десек болот. Бүгүн мына уже урушабыз эми. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы Ала Тоо спорт каналынын көрүүчүлөрү. Биздин YouTube каналда спорт жаңылыктары кайрадан уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге 9 март күнү Москва шаарында болуп өтө турган ACA уюмунун 172 турниринин алкагында Гран-при 77 кг салмак чен бирдигинин жарым финалында кыргызстандык Ысык-Көл ажыдаары кайманаты менен таанымал Эдил Эсенгулов жергиликтүү мушкер экс-чемпион Абубакар Вагаев менен беттеши болуп өтөт. Алдыда бул тууралуу кененирээк биздин каналда калып туруңуз. Бонус. Бул супер фишка. Байланышын колдонобуз. Бонус алабыз. Кофе ичебиз. Бонус алабыз. Сүйүктүүлөрүбүзгө гүлдесте тартуулайбыз. Бонус алабыз. Үй бүлө үчүн сатып алууларды ишке ашырабыз. Бонус алабыз. Өзүбүздү эркелетебиз. Бонус алабыз. Анан бонустарды каалаган нерсеге жумшайбыз. Же телефондун балансына которобуз. Бонустар мына ушинтип айланып жүрө берет. Өтө эле жөнөкөй, өтө эле пайдалуу. ACA'дин мурунку чемпиону Абубакар Вагаев профессионалдык беттеште 26 беттеш өткөрүп, анын 22-синде жеңишке жетишсе, 4 жолу жеңилүү ызасын тарткан. Чемпиондук курун бир жолу коргоп, андан соң Виталий Силипенко утулуп, чемпиондук курун тартырып жиберген. Ызаланган Абубакар Гран-принин чейрек финалдык баскычында бразилиялык Мишель Празерести калыстардын чечими менен утуп, жеңишти камсыздаган. Демек Вагаев бул беттешке кайра чемпиондук статусуна келүү үчүн катуу даярдык менен келиши турган кеп. Ошол эле учурда бул беттешке Эдил үчүн өтө принципиалдуу десек жаңылган болбойбуз. Себеби ACA'де Гран-приге кол койгондон кийин UFC'ден да сунуш келген. Алгач ACA'де келишимди бүтөрүп алуу үчүн Эсенгулов UFC'ден баш тартууга аргасыз болгон. Ысык-Көл ажыдаары кесипкөйлөр арасында 30 беттеш өткөргөнүн алып карасак, демек Вагаевга каршы жетишерлик тажрыйбасы бар экендигин билсек болот. Эми бул Гран-прини жарым финалында жеңишке жете турган болсо, финалдык беттеште Гран-принин 4-1 баскычында кыргыз мушкери Алтынбек Мамашевди жеңип алган UFC'нин экс-мушкери Альберт Туменов менен чемпиондук үчүн беттеш өткөрөт. Мекендешибизге ийгилик каалап, буюрса кыргыз элин кубантат деген терең ишенич менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз.